Ал Жолтой байке кийимдин түрлөрүнө айрыкча улуттук кийимдерге басым жасап, сүрөттөргө түшүп чыгарып, мындай коомдун аябай талкуусунда болуп атат. Азыр кабинетине келсек да кийимдерибиз бар дейт, көрсөтүңүзчү кана. Мынакей калпагыбыз. Калпагыңыз бар. Анан мондай кемелик оор заказ бердик. Ого. Бул белги Кыргызстан текемибиз, анан хандын белгиси да, ажоонун белгиси, башкарчунун белгиси. Ташчы. Таш болсо Тухунов Акжолтой Шакирбекович. Bunu anı düşündürüp koymasanız başka soruya geçiş mümkün. Bu Acıo'nun belgesi bu ayakta taş dursa. Жақсы. Өзүнүн дизайнерде болуп кетебиз, ошо улуттук кийимдергечи. 12-жылы заказ берилген. Чыгарганбыз. Азыр дагы Сабурун федерациясы менен иш аракеттерди алып барып атабыз, ошо жаа атуу салттыкчы. Бу да пиджак. Жақсы экен. Мында бир сизде бар жетекчилерден, анда кимде бар? Мында ушу азыркы убакта бизде эле го. Сизде эле бар, Кийсеңиз кандай бул? Жанагы малакай деп коет. Түлкүнүн терисинен жасалган, ошонун современный. Ого. Кулакты жаап турат. Бул мындайча айтканда жана кожо жаштагы кино бар эмес беле? Улуу тоону булгабай. Ошонун современный. Жақсы, рахматжан. Ажолтой мырза, өзүңүз Facebook'ta көп отурасыз. Ооба. Ар кандай образдар менен чыгып калып талкуулап атасыз. Очкилерди тагып коюп кээде плашовкаларды кээ коюп. Бул атайын ушул коомчулуктун баягы мурдатан блогер болуп таанылып калгансыз да. Мени унутуп калбасын деп эстетип коюу ыкмасыбы же эмне бул? Сөзсүз ошо сиз туура айттыңыз. Такыр теринчи, анткени биздин өзүбүздүн албетте азыр мен мамлекеттик кызматкермин, бирок мен буга чейин өзүбүздүн көрмандарыбыз бар, өзүбүздүн тарапташтарыбыз бар. Бул кызматка чейин 2020-жылы партия менен жогорку кеңешке барганбыз. 2021-жылы бир мандаттуу 36-округтан да барган. Анан мындайча айтканда саясий образдын бир өзүбүзгө калыпталган образыбыз бар да. Ошон үчүн өзүбүздүн көрмандарга биз иштеп атабыз. Бул жерде жүрөбүз деп эл менен чогуу тыкыз байланышка болгондуктан ошо өзүбүздү унуттурбастан чыгып турабыз Facebook'ка. Албетте мыйзам бузбайбыз. Өзүбүздүн жанагыдай сиз айткандай ал тиги жеке анын жанагыдай жеке өзүбүздү унуттурбасын ал ишемби, жекшемби күнү, майрам күндөрү чыгабыз, мамлекеттик күндөрү чыкпайбыз. Ачкылар тагып, эл катары. Жалбырактарды үйлөтө коюп. Жок, жалбырактарды үйлөтүү боюнча ал эме ишембилик болгон. Өкмөттүн тапшырмасы боюнча ишембилик өткөрүп, ошондой заманбап. Азыр элдин ою жакшы жакка өнүгүү багыт алышын максатында да мен көп ыкмаларды элге сунуштайт элем да. Ошон үчүн жанагыдай эмне үчүн биз деген өнүгүү жолуна түшүш үчүн эмне керек элге? Эл эң биринчи өзүн өзгөртүш керек да. Өзү мисалы үчүн ошол эле Facebook'та жана хейтер, фейк, троллдор бар го. Биздин да ошончо көп эмелерибиз бар жанагыдай. Оппонент жаман жазган, мен эч качан жаман жооп бербейм, анткени ал аякта отурат, мен биякта отурам. Ал үйүндө диванда жатат, биз жанагындай порош шыпырып, бир иш-чараларга отуруп иш аракет кылып атабыз. Ошон үчүн мен жалпы Кыргызстандыкка тынччылык, бакубат жашоо каалайт элем да. Анан адам өзү өзгөрсө, анда мамлекет өзгөрүлөт. Мамлекет өзгөрсө, алам өзгөрөт. Дагы бир суроо болсун. Нисахардын долбоорун түптөгөн жетекчиси Эрлан Кокулов депутат болду. Таш чекинип келесиздики? Ооба, сиз мына бул кызматка келип отурасыз. Дагы мына ушундай азыр бүгүнкү күндө байкасаңыз, мына ушундай Нисахар сыяктуу же болбосо Таш чекинг сыяктуу мындай кирип барып текшерген мындай ушундай берүүлөр көбөйүп баратат да. Коомчулукта ушундай берүүлөр менен кызматка жеткен оңой экен же карьера жасаа оңой экен деген мындай бир ой пайда болгон жокпу? Кандай ойлойсуз? Албетте пайда болду. Ушул жерге мен кесе эле айтып кетейин, мисалы үчүн. Кээ бир кызматтарга кээ бир айтып атпайбы, мурунку бийликтин убагында пара берип отурган, өткөндө Балбак Төлөбаев деле депутат айтпады, полигон, Таштанды полигону $300,000 берди депчи. Ошо салыштырмалуу айтып атам да. Биз ушу Нисахар, Эрлан Кокулов менен да чогуу дыккат иштейбиз. Нисахар, Мирлан Самыйкожо ушундай балдар кызматка келгендер,
Мен лично кызматыма келгенине сыймыктанам. Мен 2 жолу ушу кызматка келдим. Экөөндө тең бир пара берип, бир же тааныш аркылуу, же жакын аркылуу келген жокпуз. Ошо элге кичинекей эмгегибиз сиңген үчүн, элдин колдоосу, электоратыбыз бар үчүн биз менен эсептешип, мына моундай жигиттерди мындай кылалык келишимчиликтүү анан ушу кызматка келдим. Мен ошон үчүн өзүмдүн такайдан кызматка келишиме сыймыктанам. Анткени жанагыдай тааныш аркылуу жерге же ата жото болуп же бир тыйым берип келген жокпуз. Коомчулукта ушу бир топ активисттерди кызматка барган. Ушу митинг кылып жүрүп, анан кызматка барып калды деп сындашат. Анын катарында сиз да кошуп беришет да. Буга кандай жооп бересиз? Албетте, мисалы үчүн биз коомчулук менен ошо элге таанылып, элдин укуктарын коргоп, ошондо сиз эле айткандай жанагыдай митингтерди уюштуруп, көп иштерди кылдык. Анан албетте ар бир саясатчынын өзүнүн саясий кадамдары бар. Анан биз бул кызматка 2020-жылы 2-декабрда беккенбиз. Андан кийин саясий окуялардын негизинде мен кайда 2021-жылы 13-апрелде кеткем. Бирок биздин бийлик менен биздеги азыркы өзүмдүн үзөңгүлөш, муундаш досторум бар саясий. Алар менен ушу кызмат тууралуу, жумуш тууралуу, митинг жанагыдай өзүбүздүн иш-чаралардан бурун эле сүйлөшүүлөр болуп аткан. Кандай кылсак болот, каяктан мамлекетке жардам берсек болот деп. Анан ошо ыкмалар ошо митингдердин негизинде болуп калгандай элге көрүнүш болду да. Ошон үчүн да митинг уюштуруп жүрүп анан кызматка барып алды деген. Барып алды деген. Жок, ага чейин эле мамлекетибизди азыркы учурдагы саясий багытын колдоп, коштоп келатканбыз. Жанагыдай митингтерди уюштурган ал жеке өзүбүздүн саясий көз караштарыбызга макул эмес нерселерге биз чыгып митинг уюштуруп жүргөнбүз. Мамлекетти бир деструктуризация же бир башаламандыкка чакырган эмеспиз. Ошол эле убакта жанагыдай элдин укугун коргоо максатында же бир саясий кырдаалдагы позициябызды билдирип келгенбиз. Анткени сен саясатта аралашып жүргөндөн сөз көрөрмандарың Facebook'ка личный, жеке WhatsApp номерлерге чыгат. Бул тема жөнүндө сөз оюңузду билдиргиңиз деп. Ошондой болуп калды, мен ошого жараша болуп калды. Негизи ошол үзөңгүлөш баягы активисттер менен азыр мамилеңиз кандай? Баягы Адилет Балтабай, анан дагы бир Жөкө эле аты. Ооба. Ал ак жолтой деп кыйтып калып жүрөт. Анан чыгам, анан Брус Лимен мынтип фунчак ойноп. Эми алар өзлөрүнүн саясий амбициясы бар балдар. Бүт эле активисттер тууралуу айтып атпайсызбы? Ар биринин өзүнүн саясий амбициясы бар, жана саясий көз караштары бар, жана кайсы бир саясий лидерлерди колдошот. Мамилем дос катары, үзөңгүлөш катары азыр жакшы баары менен. Мен алардын тескеринен чакырам, келгиле момундай жерлерден мыйзам биз азыр соодагерлерге, жеке эле бизнеске мораторий киргизилген өкмөттөн, текшерип бара албайт көп мамлекеттик органдар. Мен аларга айтам, мынакей бул жеринде силер укук бузуу, керектөөчүнүн укугу бузулса, же жанында таразадан алдаса, же реклама боюнча да иштерибиз бар. Болуп калса силер арыз менен кайрылгыла, иштешкенге биз даярбыз. Менин эшигим ар дайым ачык. Өткөндө дагы бир иним эле болот, блогер. Мен менен мындай эле жолугалыкчы байке деп, сиз келердин алдында бүт маалымат бербедиңизби? Акжолтой байке мынтип келип интервью алсам, ал байке жолугалыкчы эле дейди. Анан деп мейлдүү эле турсам, ал түз эфир прямой камерасы менен келиптир. Анан мени мындайча айтканда тиги бир ыңгайсыз абалга коеюнбу деген же качабы деген түшүнгөн жокмун. Анан мен ишим ачып эле келе деп силерге окшоп жайгаштырып түз эфиринде эле баарын жооп бердим. Анан тамашалап айттым, сен келгенде эмкиде 10 камерада эле ала кел. Мен камерадан сүрдөйм, анткени кылып аткан ишибиз, жолубуз мамлекетибиздин өнүгүшүнө, өзүбүздүн алармандардын укуктары бузулбаш үчүн иш аракеттерди кылып атабыз, Кудай буйрса. Анан мурда ошол өзүңүз блогерди кылып жүргөндө кандайдыр бир жерге мындай уруп кирип барчу эмес белеңиз? Барып талап кылып. Анан кызматка келгенден кийин андай болбой калат окшойт, баягы Витянын окуясында. Чё? Витя, Чё? успокойся. Или чё? Успокойся. Ты кто вообще? Эми ал мындай болду да, мисалы үчүн жетекчилик ишемби күнү деле, мисалы дүкөнгө барып же башка жерде барып ушундай баанын кымбат сөкө боссок көрсөң, айтканга толук укугубуз бар да. Анан ошол жерде мен ал кишилерге эле ушуну эле айткым келгенде, баарын салыштырмалуу жазып алайын деген. Анан ал киши өкүрүп акырып эле баштабады. Негизи өзүңүздүн барганыңыз мыйзамдуу беле?
өзүбүздүн барганыбыз албетте мыйзам, жана азыр эле айтып атпаймынбы, биз барып көрүп фиксировать этип эле бааны карап кетишибиз эле керек болчу да. Анан ал жанагыдай биздин камерадан коркуп туруп алды да кыйкырып. Анан мен өзүмдүн жетекчиликке жумушка байланыштуу жанагыдай үн ката алган жокмун ашыкчачы. Анан баарын угуп эле элге чагылдырбадык да. Ошонун негизинде маселелер болуп атканда, мисалы үчүн ошол Витянын окуясында болгондо биз блогерлик болгондо анда иш башкача жүрөт эле да, башкача өнүктө жүрөт эле. Мен жетекчилик орунда болуп, мыйзамдын жана мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо боюнча эле туруп калдык да, бирок толугу менен чагылдырдык. Ошол жерден натыйжасын айтайын. Эртеси ал Бирескан кожобекейлерин чакырып, аякта сахар 105 сом болчу. Бишкекте, Маевкадачы. Аны чакырып 85-тен ашпабызын жанагы трехсторонний соглашение 85-ке түзүлүп бергенбиз.